Так, салам алейкум. Сіздермен қайрадан Рустам. Қырғызстан Today каналына қош келіпсіңер. Сұраулар бойынша электронный қапчық түзүү видеосын тартып аттым эле. Сұраулар көбөйүп кетти, кантип иштейбиз, кантип түзөбүз, кантип аттестациядан өтөбүз. Бул электронный кошелектин аты WebMoney. Кипр. Американский кошелек. Кыргызстанда, Казакстанда, Россияда, дүйнөнүн кайсы бурчунда болсун иштейт. Интернет бар жерде. Вот. Play Marketке кирип, Google Play жазабыз. Орусча эле жазсаңар чыгат, мына көрүп турганыңардай. WebMoney Кипр. Табабыз, установка кылабыз. Это 51 мегабайт памятиңерди элейт. Бул кошелек ар бир интернет иштеген партнерлорго керек болот. Сөзсүз түрдө түзүш керек буну. Себеп дегенде, мисалы, мен активный иштеген сайттар Globus Intercom, Motormoney.org, Fruity Money, Atel Invest, ушулардын баарына WebMoney акчаны чыгарыш үчүн керек болот. Эми мындай кошелектер көп, мисалы Яндекс кошелек, же болбосо Kiwi кошелек, булар Кыргызстанда кыйыныраак, эмне дегенде булар российский кошелектор. А WebMoney американский, бул дүйнөнүн любой бурчунда иштейт. Ошон үчүн ушул WebMoney капчыгын көчүрүп, аттестациядан өтүп алсаңар, өзүңөргө личный электронный кошелек болуп калат. Мына установка болду. Эми открывать этебиз. Мен азыр примерге видео тартып атам. Кыргызстандын данныйына аттестация кылып көрөбүз. Киргениңерден ачканыңарда далее деп турат, присоединиться деп турат. Разрешить этебиз. Бул жака номер жазабыз. Эгерде силер Кыргызстанда болсоңор, биринчи очередь Кыргызстанды тандайсыңар, мамлекет. Мына 996 өзү автоматически чыгып калат. Бул жагына уже номер жазасыңар. Номерди Кыргызстанда 0 жок кылып жазасыңар. Билайн болгонбосо 0773 кылбай, просто 773 кылып терип кетесиңер. Номерди тергенден кийин далеени басасыңар. Мен азыр өзүм Россиядамын, Москвада. Үчүн мен Россияны тандайм. Россия. Номерди жазабыз. 968 588 2858. И далеени басам. Введите число с картинки дейт. Бул числоны жазабыз. 46105 дегенди. Анан далее дегенди басабыз. Азыр код келет телефонго. SMS менен. Кээ биркилерге автоматически туруп калат. Мына меникин автоматически турду. Кээ биркилерине эгерде турбаса автоматом SMS менен келет. Силер ошону көчүрүп алып, бул жака жазып туруп, далее деген жерин басасыңар. Келди. Эми ввести проверочный код дейт. Ввести пароль от МДД дейт. Биз далее кылабыз. Мен пароль түзгөм. Силер ушул жерге киргенде пароль ойлоп табасыңар силер. Каалаган парольду ойлоп таап, өзүңөр эсиңерде кала турган бир парольду түзөсүңөр. Мынакей кирдик. Список кошельков дейт. Пароль түзгөнүңөрдө ушинтип чыгат силерден. Далеени басасыңар. Запросить, задать пин-код дейт. Кааласаңар графический ключ. Зигзаг түзүп койсоңор болот, мына зигзаг. Кааласаңар пин-код терип койсоңор болот. Пин-кодду отметка кылгандан кийин далее кылсаңар, пин-код түзөсүңөр. Өзүңөрдү мен
Постоянно ушундай графический пин код койгон жерде мен өзүм туулган жылымды коем. Силер деле ушундай кылсаңар болот. Эмне дегенде аны унутпайсыңар. Пин код установлен дейт. Успешно. Разрешить кылабыз. Далее кылабыз. Далее. Разрешить. Попробовать дейт. Мына кирдик. Эми киргенде силердики мына пустой болот. Мен муну башында түзүп койгонмун. VMR деген кошелек, бул рублевый кошелек. Эгерде WebMoney'де ким досторуңар бар болгон болсо, мен списоги чыгып калат контагыңардын. Же ушул адамдарга силер галочканы коюп жөнөтсөңөр, силерге аларга SMS менен барат. Анын кереги деле жок. Силер мисалы киргенде биринчи очередь мына рублевый кошелек түзөсүңөр. Себеп дегенде бул рублевый кошелек российский рубль менен иштеген сайттарга керек болот. Рубль чыгарам десеңер ушул кошелек керек болот. Но R5138 деп башталган цифра ушу силердин личный немеңер болот. Ар биринин өзүнүн жеке номер берилет. Силер бул номерди басып турсаңар, номер кошелька был скопирован буфер обмена дейт. Ушинтип скопировать этип алып туруп эле ошо сайтка кирип туруп, ушул кодду коюп туруп, вывод средства кылган болсоңор ушул кошелекке акча келет. Анан силер эгерде Казакстанда болсоңор, же евро менен иштеген сайттарда иштесеңер, евро менен создать кошелек деген жерине киресиңер. Мына VMZ деген бул доллары кошелек, көздүн сүрөтү турат. Ошону создавать этип алып, бул глобуска керек болот. Кирип кызыксаңар окуп чыгасыңар. Кийин окейди басасыңар. Болду. Доллары кошелек түзүлдү бизге азыр. Ушул доллары кошелек Z менен башталган болот. Буну басып турсак, бул деле копировать этилет. Анан биз бул жактан чыгып, эгер глобуста иштеп аткан болсоңор, глобуста минималка 50 цент топтолгондон кийин ушу кошелекке чыгарсаңар болот. Глобуска кирдик азыр. Финансы деген жерине киребиз. Менде азыр мына $7 топтолуп туруп, ушуну чыгарам десем, мен WebMoney дегенди тандайм. Бул жака азыр кошелекту коем. Кошелекту кантип коебуз? Палец менен басып турсак, ставить деп чыгат. Мына коюлду кошелек. Окейди басам, акча $7.8 менин кошелегиме кетет. Бирок буну кылбай туруп, силер азыр WebMoney'ге кирейин көрсөтөм. Формальный аттестат деген өтөсүңөр. Силерге азыр силер буну түзүп койсоңор бул иштебейт. Азыр бул которгон акчаңар бул жака келбейт. Силер аттестаттан качан өтүп, как паспорт катары берилет да, бул данныйлар жазылат. Аттестациядан өткөндө өзү жөнөтөт силерге, оповещение жөнөтөт WebMoney. Вы успешно пройдены аттестата деп. Ошондон өткөн соң анан силер иштеп баштасаңар болот. Анан кийин формальный аттестатты дагы көрсөтүп берем азыр по ходу. Прикрепить банковский карты дейт. Кыргызстанда болсоңор же Россиядагы каякта болбосун, банковский карталар болот, азыр бар. Прикрепить деген жерине киресиңер. Бул жака картанын номерин жазасыңар. Любой пластиковый карта 16 цифрадан турат. Бул жака 16 цифраны жазасыңар, өзүңөрдүн картаңардын. Астына месяц деген жерине карта кайсы айга чейин берилген. Ошону жазасыңар. Действовать этилет. Бир жылда канча 12 ай барбы? Мисалы декабрга чейин 12-ни тандайсыңар. Анан жылын тандайсыңар. 2000 канчанчы жылга чейин берилген? 2020 жылга чейин берилген, 2021ге чейин ошону коесуңар. Имя владельца деген жерине картаңарды, пластиковый картаңарды карасаңар, силердин атыңар, фамилияңар турган болот. Латын тамгасы менен. Ошону чоң цифра менен, ошону картадагыдай кылып жазасыңар кайталап. Анан картаңардын арт бетин карасаңар, 3 цифра турган болот. Код СВС дейт, же код СВВ 2. Ошол 3 цифраны жазасыңар. Анан кийин прикрепить кошельку дейт. Карайсыңар. Кайсы картаны кайсы немеге прикреплить этесиңер? Рублевый кошелекко же долларовыйга? Рублевыйга неме алабыз, каласак долларовыйга. Болду. Далее басканда биздин кошелек, банковский картабыз кошелекко прикреплять этилет.
Кийин доллар кошелекке келген акчаны биз каяктан чыгарып алабыз? Азыр көрсөтүп берем. Аз кирейин. Перевести деньги деген жерине киресиңер. Куда? На банковский карта деген жерине киресиңер. Баягы эле номер картаңарды жазасыңар. Цифрасын жазып, сумманы жазасыңар, канча которосуңар. Сумманы жазгандан кийин комиссиясын түгүнө көрсөтүп чыгат. Окейди басканыңарда силердин картаңарга акча келет. Бул жөнүндө түшүнүктүү деп ойлойм. Анан кийин эң негизгиси бuyakta чегерткен сүрөт турат. Ошону басасыңар, сүрөттүн бассаңар өзү кирет. Аттестат псевдонима дейт. Силердин мына логиниңер болуп калат үстүндөгү. Логиниңерди анан кийин VM ID деген цифрамен турат, көрүп атасыңар. Ошолорду бир жерге кагазга жазып койгула, паролуңарды баарын жазып койгула. Любой убакта керек болуп калышы мүмкүн. Унутуп калсаңар мүмкүн, телефонуңарды жоготуп жүрүшүңөр мүмкүн. Кийин киргениңерде ошолор керек болот. Анан кийин бул чегерткен сүрөтү бул глобустун глобустан болду. WebMoney Keeper'дин символу болот. Киргенден кийин силер кандай кыласыңар? Эң ылдыйына түшөсүңөр. Формальный аттестат деп турат. Ошону басасыңар. Басканыңарда силердин бuyakта фамилияңарды сурайт. Фамилияңарды жазасыңар. Эгерде силер загран паспорт менен түзөбүз десеңер, латынча жазасыңар. Паспортто кандай болсо ошондой алып жазасыңар. Отчество дейт. Отчествосы, если отчествоңар жок болсо, не обязательно жазбай эле койсуңар. Дата рождения дейт. Дата рождения деген жерге туулган жылыңарды жазасыңар. Биринчи жылды тандап аласыңар. Анан кийин кайсы айда, кайсы числодо туулгансыңар. Ошону жазасыңар. 20-апрель. Окей. Мына биздин немебиз коюлду. Дата рождения аты жөнүбүз коюлду. Эми серия номер паспорта дейт. Серияны каяктан алабыз? Биз ID карт менен түзсөк, мисалы, сүрөтүбүздүн астында ан, ас, ап деген жер цифра менен, тамга менен башталган цифра болот, 2, 4, 6, 7 цифрадан турат экен, анын астында ан же ас болот. Ошону жазабыз биз кандай болсо, латинский менен болсо, латинский менен. Ан 6 3 кем выдан дейт. ID картыңын артын карайсыңар. Код каласыңар, кодун жазасыңар, каласыңар паспорттагыдай болуп жазасыңар. Паланча район, паланча Нур облусу, паспорт стол. Бирок эң жакшы оңою берилген органдын коду болот өзүнүн. Мисалы, ушундай код болот, 4 цифрадан турган код. Астында мондай өздөрүнүн немеси болот. Ошону жазасыңар. Оңой ушул болот. Анан кийин мамлекетти тандайсыңар. Кыргызстанда болсоңор, Кыргызстанда. Кыргызстан тандадык. Дата выдачи паспорта дейт. Паспорттун берилген датасы. Кайсы айда, кайсы немеде берилген. Жазабыз бул жагына. Так, 21.08.2013. Биринчи жылды тандайбыз. 2013. И айды тандайбыз. Так. Декабрь, ноябрь. 21. 21 ноябрь 2013. Жок, август экен. То есть, извиняюсь. 21.08. 21 август. Окей. 21 августта 2013 жылы. Анын астында ИНН деп турат. Ошол ИННди эгерде силер Россияда болсоңор, билесиңер, ишке кирерде ИНН аласыңар налоговый инспекциядан. Ошол ИННдин кодун жазасыңар. Эгерде бар болсо, эгерде жок болсо, анда кереги жок. Не обязательно поле деп турат. Болду. Ушуларды текшересиңер бир сыйра туураласын. Анан окей дегенди басасыңар. Вы не указали ИНН дейт. Хотите ввести его сейчас? Нет.
Все, ожидание ответа от сервера дейт. Күтөбүз. Запрос на получение формальный аттестат отправлен дейт. Вот. Кетти. Эми эмне кылабыз? Болду, күтөбүз. WebMoneyден жооп келгенче күтөбүз. WebMoney өзү аттестациядан өткөзгөндөн кийин силерге эмнедин сүрөтүңөрчү немени сурайт. Ал аны дагы мен отдельный видеого тартып көрсөтөм. Азыр бул 1 суткадан 3 суткага чейинки убакыттанда неме кетет, неме кылганы. Аттестациядан текшерилгени. Кээ бирде сразу келет. Ошо достор. Ошентип жөнөтүп коесуңар, анан күтөбүз. Анан дальше кандай болушун мен өзүм дагы көрсөтүп берем. Бизде аттестациядан текшергенден кийин бизге неме сурайт. Паспортубуздун сүрөтүн сурайт. Паспортту жакшына тартасыңар, экранга батырып, туундук кылат. Мисалы, ID карт болсо ID картты 2 бетин тең. Загран болсо заграндын 1 бетин. Сүрөткө тартып, жакшы бир телефон камерасы бар телефон менен. Анан ошо запроско жөнөтөбүз биз. Жөнөткөнүбүздө анан булар бизге мындай паспорт өзүнчө берилет. Бу чегирткенин ордуна биздин сүрөтүбүз туруп калат печати менен. Ошондо биз аттестациядан полностью өткөн болобуз, достор. Ошону карап коесуңар да. Так, бая формальный аттестат жөнөтүп койдук эле, азыр немесин көрөбүз эми. Жообун. Арадан 2 саат өттү окшойт убакыт. СМС келиптир, мындай. Уважаемый владелец, вы сообщили нам свои паспортные данные, и мы готовы выдать вам формальный аттестат. Для этого вам необходимо на странице, ссылка, загрузить ли фото дейт, сверки скан фотокопию дейт вашего паспорта. Ссылкадан өтөбүз. Заранее паспорттан неме алып алышыңар керек да. Так. Аз токтоп тур. Назад кайтабыз. Мына МДД биздин МДД көтүш болот. Мияктан деле көчүрүп алсаңар болот. Мына үстүндө айланып атпайбы? Мына. Ушу биздин МДДшный код болот. MDID. Вымит, скопирован буфер. Эми баягы ссылкадан өтөбүз. Чатка кирип, ссылкадан өтүп, бул жака МДДни жазабыз. Астына баягы пароль жазабыз. Число с картинки дейт. 86 591. 591. Войти. Число с картинки неправильно дейт. Парольду башынан жазабыз. 34075. 34075. Войти. Она кирди. Получить код подтверждения ениум. Не надо. Просто получить смс дегенди киресиңер. смс телефонго пароль келет. Уже келди мына. 32. смс карайбыз, келген смсти. Не сообщить никому код дейт. Сессия, мына үстүндөгү сессия деп турган ал пароль эмес, андан кийинкиси. Так. Код 32085. Ошону бул жака жазабыз. Жок, подождите. СМСти башынан карап 32085.
Бул жака ошону жазабыз. 32085. Подтвердить вход. Мына кирди, вы вошли дейт. Бул полный версиясына кирдик да азыр. Эми бул жака выберите файл деген жерге кирип, документы. Паспортуңар заранее бир жерге ID карт болсо эки жагын сүрөткө тартып аласыңар дагы. Анан галереядан ошол паспорттун немесин веб-мани сурап атат, ошону жөнөтөбүз биз. Так, раз. Продолжить. Загрузка нового документа. Сканируйте или сфотографируйте цифровым фотоаппаратом главный разворот. Мына чыкты. Документ. Шаг 2. Выберите тип документа деген жерге. Паспорт, главный разворот, фото плюс подпись. Вот. Так. Завершить загрузку деген жерине кирип айдап салабыз. Ваш документ загружен на сервер аттестационного сервиса под номером так. Перейти к списку документов деген жерине кирсең. Мына биздин паспорт кетти. Ожидает проверку дейт. Көрдүңөр, достор? Биздин документ кетти. Эми күтөбүз. Чыгып, кайра эле веб-мамиге кирип, ошол жерге бизге СМС келет. Эгер проверкадан өткөн болсо, поздравляем деп келет. Вы прошли аттестацию. Если өтпөй калса, бир немесин жазып жөнөтөт. Сиздин паспортуңуз даана көрүнбөй калыптыр же аркаңкы бетин тартып жөнөт. Биринчи очередь алдыңкы ID карттын главный бетин, сүрөтү бар бетин жөнөтөсүңөр. Өтсө өтпөсө артыңкысын повторно экинчи жолу жөнөтөсүңөр. Ошо менен аттестациядан өтөбүз биз. Ошо менен уже кошелегибиз полностью 100% иштегени болот. Ошо, достор. Видео жаккан болсо бөлүшүп, класс басып, комментарий калтыргыла. Бул видео менен өзүңөрдүн партнеруңар менен артыңарда жазылган рефералдарыңар менен бөлүшсөңөр болот. Уруксат берем. Көрүшкөнчө да жакшы тургула.